Саламатсыңарбы, урматтуу окуучу достор? Кайрадан силер менен саламдашып жатканыма абдан кубанычтамын. Маанайыңар кандай? Маанайыңар жакшы экенине тилектешмин. Балдар, өткөн сабакта биз силер менен жиренченин баласы жомогун окуп, түшүнүк алганбыз. Анда эске салалы. Жиренче кандай киши болуптур? Туура балдар. Сөзүнө бекем турган, чечен адам болгон. Жаныбек хан кимдерге каршы жортуулга чыгат? Калмактарга каршы чыгат, Жаныбек хан душмандарга каршы урушабыз, биз менен жүрсүн деп кимди чакырат? Туура, жиренченин баласын. Бул урушта кимдер күчтүүлүк кылат? Азаматсыңар, калмактар, Азаматсыңар, балдар. Анда бир аз эс алуу үчүн музыкалык тыныгуу. Колду таза кармагын, айтат мына бармагын. Мени жу. Айтат жана сөмөйүң, ай болуп көнөйүн. Мени жу. Манжаларын акылат, санындагын жакшылап. Апаң көрүп кубансын, алаканын чакылап. Аты жокта ортонуң, айтат кирден коркомун. Мени жу. Шылдыр сылагат, чыпалакта суранат. Мени жу. Манжаларын акылат, санындагын жакшылап. Апаң көрүп кубансын, алаканын чакылап. Анда бүгүн биз силер менен акылдуу бала өзүнүн шаарын кантип сактап калды жомогун окуйбуз. Көңүл коюп, тынч отуруп угалы. Илгери каардуу жана жоокер Алеке хан деген болгон экен. Бир күнү ал өзүнүн тынч турган коңшусуна кол салып, шаарын курчап алат да анда жашагандарга эгерде 3 күндөн кийин багынышпаса, шаарды талкалай тургандыгын жарыялайт. Алар кичине болгондуктан андагы эл Алекенин сан жеткис колуна туруштук бере алгыдай эмес. Шаарда туруучулар курчоодон чыгып кете алышкан жок. Алар да кечирим сурап, душманга багынып берүүдөн башка айла калган жок. Шаардагы аксакал, карыялардын баары кеңешүүгө чогулушту. Салт боюнча элчиликке жашы улуу жана кадырлуу кишини жиберүү керек эле. Бирок отургандардын баарына Алекенин каардуу жана канкор экени, жиберген элчини сөзсүз маскаралап, атүгүл өлтүрүп коёору белгилүү болгондуктан элчи болуп барууга эч ким батын алган жок. Күтпөгөн жерден аксакал карыялардын кеңешине бир жаш бала келип калып, Алекеге мен барып сүйлөшөм, мен андан коркпойм, деди. Аксакал карыялар баланы акылсыз дешип, жанынан кетүүгө буйрушту. Бирок бала кетпестен Алекеге жиберүүнү көшөрүп сурана берди. Адегенде баары баланы шылдыңдап күлүштү. Көпкө чейин талашып, тартышып, акыры баланы жиберүүгө макул болушту. Бала уруксат алгандан кийин өзүнө эң чоң төө, абдан карыган бир теке беришин сурады. Аксакал карыялар баланы төө мингизишип, сакалы узун, карыган теке жетелетип, шаардын дарбазасынан чыгарып жиберишет. Анын алдында ушундай элчи келип турганын көргөндө Алеке аң-таң калып: "Шаарыңарда эстүү баштуу карыялардан чоң киши калбай калганбы?" деп Алеке каарын төгөт. Бала эч тайманбастан жайбаракат туруп: "Эгерде чоң десеңиз төө менен, сакалдуу десеңиз теке менен сүйлөшүңүз. Анткени биздин шаарыбыздагы эң чоңу төө. Эң сакалдуусу ушу теке. Ал эми кичине менен аңгемелешүүгө ыраазы болсоңуз,
анда мени менен сүйлөшүңүз дейт. Кардуу ал эке бала чукугандай буйдалбастан жооп бергенине күлүп: "Сен тайманбаган акылдуу бала экенсиң. Менден эмнени күтөсүң? Сенин сураганыңды берем" дейт. Мен төөмдү соем. Анын терисин ичке көктөй кылып тилип улаштырам да шаарымды курчайм. Анын ичине канчалык жер батса, ошону мага белек кылып берсеңиз болду дейт. Ал эке макул болуп, бала төөнү сойдуруп, терисин сыйрытып, ичке кылып тилдирди. Анан алардын учун улаштырып, шаарды айлана куурчады. Баягы жип шаарды толук курчаганга жетти. Тайманбаган акылдуу бала өз шаарын жоого чаптырбай, ушинтип аман сактап калган экен. Балдар, жомок силерге жактыбы? Жакты деген үмүттөмүн. Кардуу ал эке хан адегенде баланы кандай кабыл алды? Ал баланын сөздөрүнө кантип жеңилип берди? Акылдуу баланын соңку амалы кандай болду? Бул суроолорго жооп таптыңар деген үмүттөмүн. Анда балдар, жумушчу дептерлерибизди алып, берилген тапшырмаларды аткаралы. Биринчи тапшырма: жомокто баяндаган окуянын ыраттуулугун сактоо менен окуянын айлампасына катар ирети менен толтургула. Бул жерде силерге 8ге бөлүнгөн айлана турат. Экинчи тапшырма балдар: сүйлөмдө калтырылган сөздөрдү толуктап жаз. Эгерде чоң десеңиз, тураттуу менен сакалдуу десеңиз, теке менен сүйлөшүңүз. Анткени биздин шаарыбыздын эң чоңу төө, эң сакалдуусу ушу теке. Ал эми эң кичине менен аңгемелешүүгө даяр болсоңуз, анда мени менен сүйлөшүңүз, дейт бала. Балдар, жазып жетишип атабызбы бардыгын? Анда кийинки тапшырмага өтөлү. Акылдуу баланын айткан сөзүнүн маанисин кандай түшүндүң? Чечмелеп таблицага жаз дейт. Бул жерде силерге 2ге бөлүнгөн таблица турат. Чыгармадан үзүндүн окуйбуз. Мен төөмдү соем. Анын терисин ичке көктөй кылып тилип улаштырамын да шаарымды курчайм. Анын ичине канчалык жер батса, ошону мага белек кылып берсеңиз болду, дейт бала ханга. Дал ушул бөлүгүн сиздер кандай түшүндүңүздөр? Таблицанын 2 бөлүгүнө жазасыздар. 4-чү тапшырма: төмөнкү сөздөрдүн окшош жана карама каршы маанилерин тап. Бул жерге сиздерге 3кө бөлүнгөн таблица берилген. Сөздөрдү окуйбуз. Кардуу, хан, сан жеткис, элчи, аксакал, жай баракат, жоо. Мына ушул сөздөрдүн балдар окшош маанисин, анан карама каршы маанидеги сөздөрдү табышыбыз керек. Мен сиздерге бирөөнү көрсөтүп берейин. Кардуу. Буга окшош мааниси сөз ачуулуу. Ал эми карама каршы маанидеги сөз жоош. Калгандарын дал ушундай кылып толтурабыз. 5-чи тапшырма: макалдарды 2 бөлүгү менен жиби аркылуу дал келтир. Бул жерде балдар сиздерге 4 макал берилген. Акыл жаштан. Акылдуу кебине таянат. Акылдуу миң азаптан кутулат. Акыл конбогон жигитке. Экинчи тарабын окуйбуз. Акылсыз бир азапка тутулат. Бакыт да конбойт.
асыл таштан. Азамат элине таянат. Экинчи бөлүгүн табууга аракет кылайлы балдар. Акыл жаштан, асыл таштан. Туура. Акылдуу кебине таянат, азамат элине таянат. Акылдуу миң азаптан кутулат, акылсыз бир азапка тутулат. Акыл конбогон жигитке бакыт да конбойт. Жумушчу дептелерибизди жазып өтсөк, анда балдар силерге үйгө тапшырма. Жомокту окуп, өз түшүнүктөрүбүздү айтып берүүгө даярданабыз. Саламатта калгыла балдар. Көрүшкөнчө.